Жалпы 590 чарчы метрди түзгөн инновациялык борбордо өсүп келе жаткан жаштар үчүн бардык шарттар түзүлөт. Мында өнүктүрүү аянтчасы уюштурулуп, ар кыл интеллектуалдык оюндар өтүп турат. Азыркы тапта имараттын электр зымдарын тартуу, ичин жасалгалоо, терезе эшиктерди салуу иштери калды. Курулуш иши 20 күндөн кийин соңуна чыгат. Бул жерде буяк салынып аткан имарат бул китепкана, анан конференц зал болот. Бул китепкана ошол келечектеги жаштарга ошол жакшы бир условия түзүп берүү, ошолорду китеп окусун, китепке бир жакшы кызыгуу пайда болсун деген максат менен куруп жатабыз. Андан сырткары ошо экинчи багытыбыз бул үстүндө ошо конференц зал болот. Заманбап китепкананын биринчи кабатында окуу залы жайгашып, текчелерге түрдүү китептер коюлат. Ошондой эле жаштарга ылайыктуу электрондук бөлмө даярдалат. Жер төлөөсү архив болуп, жүздөгөн китептерди сактай турчу жай болот. Өзү салынган жерде кызылыштан салынып атат. Азыркы заманбап түрүн салынат. Көзүңүз көргөндөй терезелери полдон баштап потолокко чейин, анан үстүнкү небесинде болсо дагы фасадтары аябай жакшы бүгүнкү техника салынганда. Кровлесі болсо фирманын коюп метрочерепица. Жылдык берүүсү болсо жанында котельный турат. Ал жерде эки түрдө топливо аралган, бирөө теория топливо, бирөө электрический топливо. Отопление болсо баардык чугунду батарея коюлган. Китепканага каражат Каракол шаардык бюджетинен 31 миллион сом бөлүнүп, тендер жарыяланган. Анын жыйынтыгы менен 26 миллион 350 миң сомго салынып жатат. Бул жерге тендер жарыяланып, тендерге ушул Sirius Строй фирмасы утуп алган. Азыркы учурда 70% жумуш аткарылып бүтөйүн деп калды. План боюнча биз ушул апрель айларында баштап, август айынын аягына чейин бүтөбүз деген тилектебиз. Эми Кудайым буюрса бир 20 күндүк жумушубуз бар, ошого жетишип калалы деген үмүт менен азыр тынымсыз ушул подрядчиктер, фирмалар иштеп жатат. Эске салсак, курулуш иштери ушул жылдын апрель айында башталган. Имарат 1910 курулган эски китепкананын ордуна салынууда. Иния Тергешева, Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР Ысык Көл облусу.